элдер эми сигарет чегишет. Ошол эле учурда боюнда бар бирөө да сигарет чегиши мүмкүн. Жана мен эми көрүп калгам мындай боюнда бар адамдар кальян дагы чегишет да. Бул канчалык зыян? Сигарет, кальян аннык арам деп айта албайбыз. Куранда анык арак сыяктуу эскерилип келбеген себептен. Бирок бул арам болбосо адал болот деген эмес, арамга жакын оор макрух тахриман болот. Мазхаб башчыбыз өзү имам Аби Сулахман айтат, макрух тахриман, оор макрух деген арам эле. Арамдай эле күнөө болгону бирөө муну адал десе динден чыгып кетпейт дейт да. Анан экинчиден элестетиңиз, кальяндын зыяны Египетте да көп эмес, арабтарда. Кудай сактасын, эми баягы 5 кол тең эмес экен, тамекиден 10 эсе зыян экен. Анан мен бир нерсеге, эки нерсеге өкүнүп атам. Мурда араб өлкөлөрүндө, кээ бир өлкөлөрдө башында жоолук эле калып шим кийип кетет эле, ошол бизде башталыптыр. Анан ал эле калбастан жоолук кийип туруп тамеки чеккендер да пайда болуп калып атат да. Түнкү клубтарга барып. Ошон үчүн жоолуктун жоопкерчилиги бар бул жерде. Экинчи диний жооп, үчүнчүдөн аял өзүнө кызга кырк жерден тыюу, эркек адамдыкы да чоң күнөө, бирок эне келечекте тамеки чегип, кальян чегип аткандыгы Кудайым тартуулаган энелик бакытты кечип, мен балалуу болбосом дагы даярмын дегенге барып атканы да бул. Бул дүйнөдө ушунчалык жоопкерчилиги бар, акыретте да сурагы оор болот. Куранда айткан: "Вала тулку би айдикум иля тахлука", өзүңөрдү аччык зыянга түртпөгүлө деген. Булар аччык зыян. Элестетсеңиз, анан тамекиники өзүнө эле эмес, өзгөгө да зыян. Медицинада айтылган, өзү чегип аткан адамга караганда диге көбүрөөк зыян келет, рак. Анан көбүнчө алдамчылыкка жетелейт бул. Үчүнчүдөн хадисте келген ла дарар ва ла дирар, мусулман адам, эмне үчүн мусулман адам? Ал өзүнө да, өзгөгө да зыян жеткирбейт. Демек, эне тамеки, кальян чегиш менен жоолук салынбагандагы эне келечектеги өзүнүн балдарын кыркып, аборт кылганга өзүнө өзү себеп болуп атат деген сөз. Бизде эми көп талаш маселелер бар го, анан бир ушундай аалымдар чогулуптур да, устаз эми бизге ушуну сабакта айтып бергенле, анан ушул тамеки маселесин козгоп аткан кезде анан эки аалым ушундай пикир алмашышат экен да. Бирөө айтат экен, эми сиз айткандай ушундай уруксаты бар деп, а бирөө уруксаты жок дегенге алып барат экен. Анан бирок ушуна бир мисал бериптир да, эгерде ушунчалык уруксаты бар деп атсаң дептир да, эки колуңа дейт, бир эки колуңду аркага ал дейт, бир колуңа дейт аракты карма дейт, бир колуңа сигаретти карма дейт да. Анан элестет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдыңа келди дейт. Алдыңа келгенде сен бир нерсе икрам кылышың керек дейт. Кайсынысын икрам кыласың дейт. Аракты икрам кылганга күчүң жетпесе керек дейт. Бирок ошол сен адал деп аткан сигаретти икрам кылганга күчүң жетеби дейт. Эгерде күчүң жетпесе, анда анык жообун сен өзүң билесиң. Ошондой. Демек ал ошол макрух тахриман деген бул элге өкүм жагынан гана айтылган да. Буга эч тамеки уруксат берилбеш керек. Неге дегенде, карасаңыз, туура айттыңыз. Тамеки бул усулу фик илиминде гана адал деп койсо имандан чыкпайт. Анткени бул талаш болуп атат, ачык ат эскерилген. Бирок күнөөдө арактан кем калбаган күнөө. Ошон үчүн эч ким тамекиде, кальянда уруксат издебесин. Арактан кем калбаган күнөө бул ошо илимий өкүмдү ордуна коюу маселесинде гана тонкий назик маселе. Күнөөдө эч ким адалга чыгарбайт, ошон үчүн бул чоң күнөө болот. Шейх Юсри медик алымыбыз айтып атат, тамеки чеккен адам биринчиден ысырапкор болуп атат, шайтан дээрчип. Канча акча коротуп атат. Экинчиден өзүнө эле рак илдетин өпкөгө алып барбастан тегерегиндеги адамды дейт. Мага бир эркек келди дейт, күнүнө 2-3 пачка тамеки чегет экен, анан өзүн текшергени келген дейт. Өзү фильтр менен чеккен себептен оор экен, бирок жанында жүргөн аялы рак болуп калыптыр дейт. Карасаңыз, анан үчүнчүдөн тамеки чеккен адам жалганчы болот дейт. Ана таштайм, мына таштайм деп. Төртүнчүдөн ошол балдарын рызкысын жеп алган болот. Канча тамеки бир жылдык эсептеп көрсөңүз, бир жылдык баласыны мыкты мектепке төлөп, жеке мектепке окута турган мүмкүнчүлүгү болмок да. Ошон үчүн эч кандай тамеки уруксат жок, өтө этият болуш керек. Туп туура айттыңыз сиз.